колдойм. Марлен Абдрахманович, могу 49 беренеде саат 6-га чейин талапкерликти көрсөтүү деп кошуп турсуңар. Мен ойлойм бунусу абдан туура болду. А могу 5 берене статус депутатов местный кеңеши боюнча түшүндүрүп бериңиздерчи. Бир райондо, бир ошол жерде жайгашкан жөнүндө да, бирок жергиликтүү кеңештин депутаты мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды ээлей албайт. Бирок эгерде ал иштеген мамлекеттик орган же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы эл депутат болгон жергиликтүү кеңеш жайгашкан административдик территориалдык бирдиктен тышкары жайгашкан болсо, анда бул чектөө колдонулбайт. Ушул жагын эл сурап атат да, эми депутатта азыр шайлоо болот да, ушуну жакшылап түшүндүрүп беришсинчи деп микрофонго. Рахмат, Элизабет Жолбековна. Мен жаңы кирген пунктты айтып берейин. Ал эми ЦИК болсо, действующий пунктты түшүндүрүп берип койсоңуз. Ошо кандай чектөө болот? Жана контракт боюнча да суроо берип атышат. Ошо контракт айтып коеюн деп атам. Жана билесиздер, айыл өкмөттөрдө айыл башчыларда контрактка негизинен өткөзүлгөн да. Буга чейин мыйзамда айыл башчы болгондо ал параллельно депутат боло алчу эмес. А бирок контракт өткөндөн кийин вопрос мындай повис да, в воздухе. Алар эмне кылат депчи. Эми алар дагы контракт менен айыл башчы болгондон кийин алар дагы параллельно депутат боло албайт. Анткени конфликт интересов болот. Ал өзүнүн айылында иштейби, же депутат болуп иштейби, же айыл башчы болуп иштейби, же депутат болуп иштейби. Ушул маселени киргиздик. А жанакы пожарный службада же берки жөнөкөй кызматта иштеген адамдар кандай болуп калат деп сурап атышат да? Ал жагы кандай? Жөнөкөй кызматкерлер контракт менен договор менен алынган адамдарчы? Жок, бул конкретно немеде айтып атпайбы, жана контракт негизинде деген пожарныйларда же башка врачтарда ал жерде билесиздер, атайын штаттын негизинде өздөрүнүн штаттын алкагында сөзсүз киргизилет. Алар буга тийишпей калат. Жөнөкөй врач болобу, жөнөкөй мугалим болобу, алар пожалуйста эч мындай аларга чектөө жок, алар депутат болуп иштей берет. Эми главное ошо элдерге түшүнүктүү болсун. Тынчтык Кураймович, буну деген региондордо баары бери суроолор келгенде, ЦИКке суроо бергенде ошол жактан түшүндүрөсүздөр да, туурабы? Улам депутаттарга бизге жазып атат. Мисалы, мага айылдар кайрылып атат, ушул так жазып койгула, эми мектептердин директорлорун жок болчу азыр киргизип атасыңар, анан договор боюнча иштегендер кандай деп, ушул боюнча суранычта суроолор улам кайталанып эле келип атышат да. Ушул айыл өкмөттөрүнө, на местах территориальный тиктерге да айтып койсоңуздар, просто кандидаттарга бир окуу кылбасак деле бир маалымат жеткирип койгулачы. Одни и те же вопросы улам келип атат да. Мыйзам кабыл алынгандан кийин сөзсүз түрдө бүт жерлерде биз бул микрофон жакыныраак аласыз болуп айтат. Мыйзам кабыл алынгандан кийин сөзсүз түрдө бул жумушту биз аткарабыз, жерлерде баарына жеткизебиз. Все, хорошо, рахмат. Колдойм, Марлен Абдрахманович. Рахмат.